Кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө өлкөдө мыйзамдуулукту сактоодо милиция кызматкерлеринин эмгеги зор. Күнү-түнү коомдук коопсуздукту камсыз кылуу менен элдин тынч жашоосу үчүн жан үрөп иштеген тартип сакчысы жок жай турмушту элестетүү мүмкүн эмес. Өзгөчө патриоттук сезим менен кызматын мекенге арнагандардын катарында милициянын капитаны Азиз Манасбек уулу бар. Патрулдук милициядан тарта тергөөчүлүк кызматка чейинки күжүрмөн эмгеги баланып, бүгүн милициянын мыкты кызматкери төш белгисин тагынды. Кыргыз милициясында кызмат кылып келатканыма 15 жылдын жүзү болду. Бүгүн ушул жетекчилик тарабынан ушу Ички иштер министрлигинин мыкты кызматкери төш белгисин алдым. Ушул элибизге, жерибизге кызмат кылабыз деп, ушу милиция кесибин тандап кызмат кылып иштеп келатабыз. Кыргыз милициясынын 100 жылдыгына дал келген бул жолку майрамда Нарын облустук ички иштер башкармалыгында жана райондук шаардык бөлүмдөрүндө чакан иш-чаралар уюштурулуп, мыкты кызматкерлер Ички иштер министрлигинин, Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын төш белгилери, ардак грамоталары жана алкыш каттары менен сыйланды. Азыр элде тартип сакчыларына ишеним чоң. Милициянын 100 жылдык тарыхында аларга ишеним артпай калган учурлар да болгон. Таза иш алып баруу, өз кесибин сүйгөн патриот кызматкерлердин келиши, талыкпаган эмгек элдин ишенимин арттырып, тартип сакчыларына карата сый-урмат күчөгөнүн байкоого болот, дейт милициянын ардагери Шайлообек Мамаев. Ушу элибиз ойлочу, бул милиция келип эле багы кыйнайт экен, тигинтет кемитке колубуздан кармап толгоп кетет. Анан ментеттеп анан бул эме азыркы заманда андай айтууга болбойт. Себеби милиция кызматкери ар дайым эл менен иштейт. Эл менен тыгыздап байланышта болот. Ошол элдин коомчулуктун сакчылыгын ушул жерде ошолорду бирөө уруп тоноп кетпесе экен, бирөө талап тоноп өлтүрүп кетпесе экен деп ошолордун алдын алуу менен иштейт. Анан элибиз азыр эми түшүнүк пайда болуп, элибиз наоборот бизге азыр жардамдарды берип. Заман талабына ылайык кибер коопсуздук, онлайн алдамчылык, жаш балдардын оюн аркылуу кылмыштуулукка баруусу өңдүү кылмыштын жаңы түрлөрү пайда болгондугуна байланыштуу азыркы тартип сакчылары үчүн талап чоң. Кесиптик чеберчиликтен тышкары кошумча IT программалоону, жаңы технологияларды колдонууну үйрөнүү зарыл болууда. Бүгүнкү күндө биздин Ички иштер министрлиги тарабынан, башкармалык тарабынан ар кандай жардамдар берилип, техникалык тараптан болобу, оңдоо иштерине болобу, ремонт иштерине жардамдар берилип келүүдө. Ошого карабастан эми иштин кыйынчылыгы замандын талабына ылайык ордошуп келе жатат. Анткени себебинде бүгүнкү күндө технологиянын өнүгүшүнө жараша жанагындай онлайн алдамчылыктар күч алууда. Бул боюнча дагы өз алынча мында кызматкерлерди окутуу, үйрөтүү иштери жүргүзүлүүдө. Ушул заман талабына ылайык кылмышкерлердин бетин ачууда дагы жаңы методдор менен иштөөгө түрткү берүүдө бүгүнкү. Ишинде ийгилик жараткан тартип сакчылары үчүн уюштурулган иш-чара таланттуулардын патриоттук ырлары менен коштолду. Гүлара Торатбекова, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.